Камчыке, ел келип калды. Алып келем. Козуңду соялы. Неле отасың? Неге сөйөт экенсиң, Тайке? Кандай акың бар? Сөмүрсө эле сое бересиңби? Кагылайын кайран эл, караңгыны баскан шаар. Уй, ат кой болсо эле адалбы? Кудайдын жолун көздөбөгөн адамбы? Канчаларыбыз бул дүйнөдөн дагы өтөрбүз? Канча малды дагы аркабыздан өлтүрөрбүз? Таза дин туткан элбиз, Кудайга шүгүр. Бизде каждый второй переулок мечеть, каждый второй день той. Бизде адам көз жумса, аны достойно узаткандын ордуна кыз узаткандай узатабыз да. Итак эле тойлорубуз тоодон өтпү? Жок дегенде ушул күндү тойго айлантпайлы да. Адам көз жумганда ал үй бүлө бир адамга кемейт, рызкысы кемейт. Ошол үй бүлөнүн рызкысы кемип жатканда биз бар болуп дагы кемитип атпайсызбы, рызкысынын үстүнөн дагы басып. Ал элге уят болом деп карызга, кредитке чоң мал алып соет. Элге эмне дейм деп чоң мал сой болсо бүттү анда. Уят айылда сөз болот, тигинде мындай башталат ушунун баары. Кудайдын эң жаман көргөн нерсеси бул ысырапчылык жана жетимдин последний нерсесин алып коюу. Мындай айтканда рызкысына кол салуу. Ошону түшүнбөйсүңөр, элементарный нерсени түшүнбөйсүңөр да, элементарный нерсени түшүнбөйсүзбү кыргыздар? Динде айтылып келатат канчадан бери. Мечит толо бир тууган мусулмандар отурабыз. Ушул жөнөкөй логичный нерсени түшүнбөйсүзбү? Мал союлуп атат. Устуканга бөлүштүрүп аркасынан гыйбат кылып атасыңар. Сөз. Орусча айтканда, слухи распускаете за спиною. Бул өтүп кеткен маркумдун үй бүлөсүнө. Вот какая это глобальная проблема, эгер түшүнбөсөңөр. Анан бирдеке болсо эл эмне дейт, эл эмне дейт? Эл урганың барбы? Кудай эмне деп атат? Вот это важнее. Эмнебиз анда дин тутканыбыз биздин? Какой толк анда? Кудайдын каргышына калып атабыз. Вот как это все выглядит. Алланын ыраазылыгы үчүн деп, муну кылып берчи, тигини кылып берчи деп мындай күндөр көп сүйлөйбүз. Алла ыраазы болсун десең, жок дегенде ушул нерсени кылбай эле койбойлубу? Анан ошо кыйын болуп айтып коесуңар. Молдонун айтканын кылганын кылба деп. Ушул соорлуу күнү кача молдонун айтканын кылып көрбөйсүңөр, кандай дейсиңер? Кача ушул күнү кылбайсыңарбы молдонун айтканын? Кичине дин туткандан кийин кичине соответствующий болуш керек да, чуть-чуть болсо да, туурабы? Боз үйдү жаман көрсөтүп бүттүк. Чыне боз үй өлүм менен ассоциируется бизде Кыргызстачы уже. Илгери биздин ата бабаларыбыз эмнеге маркумду боз үйгө койгон? Боз үйгө коет да. Эгер илгери кыргыз боз үйдө жашаса, андан башка үйү жок болсо. Биздин үйүбүз бар, ошо сыртка боз үй тигип алып турган, ошонун ичине маркумду коюп 3 күнгө кармайбыз. Туугандар алыстан келсин деп күтөбүз. Эмнеге мынтип атасың десе, арбак ыраазы болсун деп сүйлөйбүз. Сен каяктан билесиң, арбак ыраазы болуп атабы, ыраазы болгон жокпу? Андан көрө даарат алып жаназасына тургула. Ошондо пайдасы көбүрөөк болот. Куран оку, ошондо сообу по-настоящему тиет. Кой десе болбой, ошол күнү да устукан талашып жүрөсүңөр, тойдо жүргөндөй болчу. Өлгөн үйдө казан кайнап түтүн чыкпайт. Ошончолук курсагыңар ачып жатса, кошунакына барып мал союп ошол жактан курсаңар тойгузгула. Адал эт менен арам эттин айырмасын билбесек, анда биз кандай дин туткан элбиз? 5 убакыт намазың болбосо, жылына бир жолу орозо кармабасаң, зекет бербесең, анан ишо өлгөндөрдү часта көрүп эле жүрөбүз. Ачууну ачып алсак да арак ичип алып турган мал соебуз. Жок дегенде бисмилдан айтып сойбойсуңбу? Сен ат менен өстүргөн малды сойгонго деле укугуң жок. Аны жараткан Всевышний же, правильно? Сен жараттың беле аны. Ал жандык да. Аны сен жараткан эмессиң да. Уруксат алыш керек да. Адал менен арамдын айырмасы ошол Кудайдын алдынан уруксат алып союу деген сөз да. Жок дегенде андай болбосо дагы бисмилда деп соо башың менен сой деп айтылат динде. Ушунун айынан кыргыздарда чорный юмор калгандай. Эртерээк тигин чоң апасы чоң атасы өтүп кетсе жакшы болот эле деп. Эт жеген келип борсок жеген келип атат деген. Бири-бирибизге күзгү болойлу. Мындай нерселерди акырындык менен токтотолу. Динди туура көздөп, туура туталы, аракет кылалы. Көңүл айтып, материально, морально поддержка кылган ордуна мондой кылып жүрөбүз. Ачуу чындык бул. Унчукпай жүрө беребизби? Кудай сактасын мындай нерседен. Башыбыздан алыс кылсын, өлүмдөр азайсын. Ошол бүгүнкү айта турган сөз. Оор тема. Бирок угуш керекпиз. Жыргап эле жүрө беребиз, эчтеке көңүл бурбай. Негатив, это же негатив. Негативден коркобуз, сколько нам нужен позитив деп. Негативди да укканды билиш керек. Особенно эркектер. Эмнеңер анан баатырсыңар анан. Ачуу чындыкка чыдабасаңар. Жигитсиңерби, кыргызсыңарбы? Намыз болуш керек, жигит болуш керек. Сүйлөгөн сөзгө туруш керек. Не распространять такую информацию дегенди токтотуш керек. Уккула, чыдагыла, оңдогонго аракет кылгыла. Всё, салам алейкум.